Урматтуу Кубатбек Айылчевич, тилекке каршы мен сөзүмдү улантайын десем уруксат бербей койдуңар, бирок мен улантып коеюн, угуп алыңыз. Ар бир ооруну жуктурган биздин врачтарга, ак халатчандарга силер 200 000 сомдон деп айтып атпайсыңарбы? Бул шылдың. Мен сунуш кылам, керек болсо кесиптештерим колдоп берет болуш керек. Жанагы атайын эсепке түшкөн акчадан ал элдин акчасы. Ошол элдин акчасы элди коргоп калган, элди кылган, эрди кылган ак халатчандарга ар кимисине 1 миллион сомдон бөлүп беришиңиз керек. А силер комиссия түзүп алып арыктай тургандай бул неме эмес. Керек болсо биздин ак халатчандардын көрсөткөн эрдиги Улуу Ата Мекендик согушта көрсөткөн эрдик. Буну силер ошондой кылып баалагыла. Силер баалай албай жатасыңар. Силер тескерисинче ак халатчандарды бүгүнкү күнгө чейин алдыңарга санайтып, артында жашында иш кылып атасыңар. Бул уят. Ошондуктан мен сунуш келтирем. Как депутат катары ар бир врач 1 миллион сомдон кенемтеп пул алыш керек. Ооруну жуктуруп алгандык үчүн. А силер айтып атасыңар, кокус дүйнөдөн өтүп кетсе 1 миллион десе, тирүүлөрдү ойлобойсуңарбы силер? Тирүүлөрдү ойлогула. Анан коронавирус деп. Билебиз, бунун артында эмне чоң саясат жатканын. Разборка кылабыз, кийин жооп беребиз, биз качпайбыз деп. Силер өмүр бою качып келгенсиңер. И дагы жоопкерчиликтен качасыңар, бирок акыреттен, акыйкаттан кача албайсыңар. Мен ушуну айтып коеюн дедим, мен ушуну улап коеюн дедим. Рахмат сизге.